Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде жаңылыктардын топтому. Аны мен Альбина Анарбекова алып барам. Кайсы депутат, кайсы партиядан ат салышат? Мамлекет башчы Заря айыл чарба кооперативине барды. Бир сутка ичинде өлкө аймагында дагы 412 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын аныктоо тартиби жөнүндөгү нускасын бекитти. Нарында жугуштуу ооруларды дарылай турган 70 орундуу бейтапкана курула баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Ушул тапта кайсы депутаттар кайсы партиядан ат салышат деген суроо элди кызыктырып жаткан маал. Бүгүнкү күндө Жогорку кеңештин акыркы 3 чакырылышында депутат болуп келаткандар бар. Алар Каныбек Иманалиев, Динара Исаева, Азамат Арапаев, Улан Примов. Ошондой эле 10 жылдан бери депутаттык креслону бербей келгендер да көп. Албетте, кайра-кайра шайланып келүүгө мыйзам жол берет. Бирок алардын ишинин натыйжалуулугуна кандай баа берүүгө болот? Борбордук шайлоо комиссиясынын экс-төрагасы Акылбек Сариев 2020.kg интернет басылмасына берген интервьюсунда буга мындай жооп берди. Эмнеси менен мактаналат? Мыйзам чыгарды, мыйзам жазды. Мен билгенден жеке мыйзам жазып же болсо көп мыйзам жазган депутаттар саналуу гана бүгүнкү күндө. Жокко сезеп койсо болот. Көбүнчө мыйзам жасап атканда жанагындай коллективный болуп кетет. Аны түшүнүктүү 1-2 жазса керек. Калган 10 же болсо 8 бул кошумча эле мыйзам жазган катары кошулуп кете берет да. Ошол себептен аларды мыйзам жазган жок деп айта албайбыз. Себеби фамилиялар турат. Бирок ошол мыйзамдын кээ бир депутаттар бар, эми айтпай эле коеюн, ошол табиятын билбегендер бар. Эмне жөнүндө мыйзамга өзү автор болгонун билбейт да. Анан ошондой деңгээлдеги депутат эми өзүнөн өзү уялбаса анан бизден кантип уялат? Ошол себептен менимче биздин канчалык сын айтпайлы, биздин сыныбыз аларга жетпейт. Эгер адамдын өзүнүн ички дүйнөсү мисалы ошол жолго кандайдыр бир ачык же болсо жол берсе бара берет. Анан биз сын айтабызбы айтпайбызбы, аны жетпейт менимче алардын. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын ишине сын көп болду. Азыркы эл өкүлдөрү Кыргызстандын тарыхында эң чабал, сабатсыз, чечкинсиз болгон айткандары арбын. Бирок бул айтылган сын пикирге карабастан алдыда боло турчу шайлоого аттанган депутаттар арбын. Биздин редакцияга берген маалыматтарга таянсак, Кенжебек Бокоев, Максат Сабиров Республика партиясы менен, ал эми Таабалды Тилаев мекенин Кыргызстан партиясы менен бара тургандыгын айтышты. Жана ошондой эле Махабат Мавлянова, Рада Туманбаева азыр кайсы партия менен шайлоого бара тургандыгын белгисиз экендигин билдиришти. Мамлекет башчы Заря айыл чарба кооперативине барды. Президент Сооронбай Жээнбеков сапаттуу жана атандаштык жаратталчу продукцияларды өстүрүү боюнча фермерлердин күч аракетин бириктирүүгө өбөлгө болгон айыл чарба кооперациялары боюнча демилгелерди колдонуусунун маанисин белгиледи. Мындай пикири менен мамлекет башчысы Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы Заря үрөнчүлүк боюнча айыл чарба кооперативинин ишмердүүлүгү менен таанышуу учурунда бөлүштү. Өлкө башчы жаратман эмгеги жана айыл жеринде жумушчу орундардын түзгөндүгү үчүн Зарянын жетекчиси Иван Чернышка ыраазычылыгын билдирди. Мындан сырткары аталган чарба ак ниет салык төлөөчү болуп саналат жана райондун жалпы эле республиканын экономикасынын өнүгүшүнө сезилерлик салымын кошуп келет. Ошондой эле ар жыл сайын Теплоключенко айылындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө демөөрчүлүк жардам кылып, аларды жалпы суммасы 400-450 миң сомго айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрү менен камсыз кылат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан менен Саут өнүктүрүү фондунун ортосундагы Ысык Көл айланма унаа жолун оңдоого насыя бөлүү боюнча макулдашууну ратификациялады. Мыйзам долбоорлору Жогорку кеңеш тарабынан 25-июнда кабыл алынган. Мыйзамга ылайык Саут өнүктүрүү фонду жылына 1% өлчөм жана 5 жылдык жеңилдетүү менен 25 жылга $35 миллион суммасын насыйп берет. Бул акча балыкчы Каракол, балыкчы автожолунун узундугу 80,5 чакырымды түзгөн Корумду айылынын Балбай Баатыр айылына чейинки жолун оңдоонун бир бөлүгүн каржылоого жумшалат. Жыйынтыгында Корумду Балбай Баатыр жолу эл аралык маанидеги 4 тилкелүү унаа жолун айланат. Ошондой эле тротуарларды, суу агуучу лотокторду, жарык берүүчү лампаларды, велосипед жолдорду куруу каралган. Долбоорлордун $93 миллион суммасындагы калган бөлүгүн каржылоо үчүн төмөнкү булактардан насыялык каражаттар алынат.
Араб экономикалык өнүктүрүү Кувейт фонду 28,90 миллион, Абу Даби өнүктүрүү фонду 22 миллион, Ислам өнүктүрүү фонду 20 миллион, ОПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду 10 миллион доллар. Мындан тышкары Кыргыз өкмөтү 12,1 миллион доллар өлчөмүндө акча бөлөт. Бир сутка ичинде өлкө аймагында дагы 412 адамдардын коронавирус илдети аныкталды. Маалыматты онлайн брифинг учурунда Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Ага ылайык, анын ичинде Бишкекте жана Жалал Абад облусунда көп катталган. Тактап айтканда Бишкек шаарында 114 учур, Ош шаарында 43, Чүй облусунда 37, Ош облусунда 39, Талас облусу 17, Нарын облусу 21, Ысык Көл облусу 41, Жалал Абад облусу 70 жана Баткен облусу 30 учур катталган. Ал эми коронавирустун дагы 70 адам көз жумду. Каза болгондордун ичинен Бишкек шаарында 3 адам, Ош шаарында 1 адам, Чүй облусунда 1, Жалал Абад облусу боюнча 1 адам жана Талас облусу 1. Муну менен өлкөгө коронавирус илдети келгенден бери андан 37,541 адам жабыркаса, 1427 адам анын курмандыгы болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочуларды аныктоо тартиби жөнүндөгү нускаманы бекитти. Мекеменин маалыматына караганда, тиешелүү токтом менен бекитилген нускада шайлоочу добуш бергенде, ал тууралуу маалыматта ката кеткенде же дарегин өзгөрткөндө, анын биометрикалык идентификацияны өткөрүүндө жол жобосу жазылган. Шайлоочуну идентификациялоо иши аны биометрикалык маалыматтары боюнча аныктоо аркылуу жүргүзүлөт. Бул үчүн колунун бармактарынын изи, бет түзүлүшү жана базадагы эл тууралуу мурда киргизилген маалымат салыштырылып текшерилет. Кыргызстандагы кезектеги парламенттик шайлоо быйыл 4 октябрга пландалууда. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан иштелип чыккан колледждерге кабыл алуунун онлайн порталына 22,070 абитуриент катталды. 3 августтан баштап колледждер окууга тапшыргандыктын тизмеси жарыялай баштады. 3 августтан 6 августка чейин абитуриенттер колледждерге кабыл алуунун каалоосун тастыкташы керек. Окууга тапшыруучулардын коопсуздугу камсыздоо жана массалык чогулуусунун алдын алуу максатында 3 августтан тартып колледж администрациясы өздөрү абитуриенттерге чалып, билим алуу ниетин тастыктап чыгышат. Документтердин туп нускаларын студенттер окуу жылдын башында бериши керек. Баткен облусунда 90 орундуу оорукананын курулушу башталды. Ал үчүн Баткен шаарында жайгашкан мурдагы облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараттары капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүп, жугуштуу оорулар ооруканасына ыңгайлаштырылат. Оорукананын курулуш иштери үчүн мамлекет тарабынан 12 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Учурда жумуш башталып, 1 айлык мөөнөттөр курулушу бүткөрүү аракети көрүлүп жатат, деп билдирди өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгары укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. 5 августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусундагы жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15+20, күндүз +30+35, Талас жергесинде түнкүсүн +11+16, күндүз +28+33, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн +18+28, күндүз +31+36, Ысык Көл облусунда түнкүсүн +10+15, күндүз +22 жана 27, Нарын облусунда түнкүсүн +7+12, күндүз +22+27, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2+3, күндүз +8+13 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз ала булут каптап турат. Түштөн кийин күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн +18+20, күндүз +33+35 градус болот. Сиздер Кыргызстан телеканалынын жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Аны мен алып барган Альбина Анарбекова. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.